Астары бүгүн оромол жасайм. Мен только бүгүн жусай менен көк пияз менен только зелендир менен жасайм. Жаз келген үчүн мен ушундай жасайын деп чечтим. Бияка мен тузун салып койдум. Эми жумуртка салам. Bir жумуртка салам. Меники домашний жумуртка деп алдым магазинден. Сары, анан камыр эзилбей бышат. Катуу эмес, өтө жумшак эмес кылып жүрөбүз. Кичине катуураак кылабыз, чайганга удобныйраак кылып. Жакшылап билеп алабыз. Эми жакшылап билеп алабыз. Жука кылып чайганда камачкалар камырды тешип калбаш үчүн. Biraz yumuşarak kıvaptırdım. Sırtı kılcırıp atın. Biraz bunu sevip alalım. Şimdi bunu stolga koyup stoldan yiyeceğim. Yalan zelendir. Tırkan bolsun çilekке karşı ölçüp kalıptı. Bu жерде менде көк пияз менен жусай, 2 көк пияз, 2 жусай турагым. Мурч салдым, туз салдым, ошондой эле универсальный деген приправа салдым. Любой эле приправа салып койсоңуздар болот. Мен любой тамакка салам, болгону 10 эле сом болот. Суюк май койдум бир аз. Меники жарым саат турду, ошон үчүн отуруп калдык. Табак полный болчу. Эми болсо камырын жаябыз. Жакшылап мындап алып жая беребиз. Аябай 1 саат турду камырым, ошон үчүн оңой жайылат. Аябай жумшак эмес, аябай катуу эмес. Камыр жайганда ар бир айын билсе керек. Орамалдын камырын аябай жука жайганды жакшы көрөм мен. Өзүңүздөр калагандай жайсаңыздар болот. Кээ бирлер аябай жумшак жайган, жука жайганды жакшы көрөт. Кээ бирлер бир аз камырдуу болгонду жакшы көрөт. Мен алгачкы видеолорумдун бири болуп эсептелет, ошон үчүн бир аз сүрдөп аттым. Мындай кылабыз.
Yavaş başlayacağım. Қамыр жая баштағанға плитаға су қойып қоясыздар. Бұл осы қамырыңызды жайып күшті соңғыздар ысып жетішпей қалады. Бұл менің үшкө бөлім. Жаз болған үшін шындай жеңілдерден жасайын деп шештім. Барын турағанын қошқандарын барын тарттым эле, видеом өчүп калыптыр. Бияка суюк майды аз эле коюшкан болчумун. Бул түйүндөгү эмелер өздөрүнүн суулары чыкты окшойт. Бул камырды жайып бүттүм. Камырга бир аз май сүйкөп салып орой берем. Майды деле көп куйбайм. Бул жакта кургак ингредиенттер жок, ошон үчүн өтө деле көп эметпейм. Мындай эле май куям. Ушуну полностью жеткирип сүйкөп чыгам. Тамакты өзүмдүн билим үчүн жашайм, ошон үчүн перчатка кийбей эле, колумду таза жууп алып эле жолуксам жасай берем. Дагы чукараак кылып сүйкөйм. Тамактардын баары арзан тамактар. Эң кымбат тамагым деп 200-300 сомдук тамак болбосо, күндүн тамактарым ушундай 100 сом, 50 сомдук эле тамактар. Ошондой эле дандуу эме кылганга аракет кылам. Окей. Муну орой берем. Bir kolda vuruyordum. Şunun için biraz ыңгайсыз болуп атат мага. Бул жерден камырдын кандай чукалык экенин байкасаңыздар болот. Камыр жайган көп деле убакыт кетпейт болгону. Бороо кысканга сала беребиз. Меники мурунку каскан, ошон үчүн санын көз жерлери 2 кат болуп калды. Жука камыр. Ошондой эле ичиндеги аябай көп шатыроо нерсе деле жок. 2 кат кылып коерсек быша берет. Болгону 40 мүнөт бышат, ошонун ичинде камыры бышып жетишет. Ушинтип бардык камырларды жайып коюп алабыз. Ага чейин кастрюльгө суу куюп, обязательно туз салып коебуз. Болбосо камырдын эменин тузун өзүнө тартып алат суу. Мынакей мен 3 оромон тең жайдым. Меники 3 болду. 3-ünü de аяктап жасадым. Биз жолдошум жана бир айлык наристем 3-үбүз элебиз. Жолдошум экөөбүзгө жакшы эле жетти. Суу аябай мойтуп кайнап туруш керек, болбосо камыры эзилип кетет. Мынакей менин оромон бышты. Эми азыр кесилишин көргөзөм.
аябай жетиский болуп эсептелинет. Тамагыңыздар дандуу болсун.